Адистердин изилдөөлөрүнө ылайык Кыргызстанда жылына аш тойлорго деп 3 миллиарддан ашык каражат жумшалат. Ал эми 500 миңден ашык үй бүлө ар кандай той маарекелерди өткөрүшөт. Эфирде менин оюм программасы, саламатсыздарбы? Биз бүгүн мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үлпадаттарын иретке келтирүү чаралары жөнүндө жарлыгынын аткарылышын талкууга алалы деп студиябызга атайын тиешелүү адистерди чакырганбыз. Тааныштырып өтөйүн. Студиябыздын коногу Талас районунун акиминин орун басары Мамбеталиева Венера Табылдиевна. Саламатсызбы? Бакай Ата районунун акиминин орун басары Качиев Эшим Макулбекович. Саламатсызбы? Ошондой эле Талас облустук жаштар кеңеши коомдук бирикмесинин төрагасы Бектур Медетов. Талас облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын инспектору Мүзіратбек уулу Нуржан. Ошондой эле Талас облустук мусулмандар казиятынын өкүлү Кокумов Рысбек Рахымбекович. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Жогоруда белгилеп өткөндөй эле мамлекет башчысынын жарлыгы 2022 жылдын февраль айында эле чыккан болчу. Мына ошол жарлык чыккан күндөн тартып алгачкы иштериңиздер кандай болду? Анан жыйынтык болуп жатабы бүгүнкү күндө? Район жетекчилеринен сурап көрөлү. Алгач Талас районунан баштайлы. Кыргыз Республиканын президентинин 54-сандуу жарлыгын аткаруу максатында Талас райондук мамлекеттик администрациясында 1-мартта 2022 жылы 45-сандуу буйрук иштелип чыгып, анын негизинде типтүү жобо иштелип чыккан жана комиссия курамы түзүлүп, типтүү жобо иштелип чыккан. Мындан тышкары ар бир айыл өкмөттө ошондой эле комиссиялар түзүлүп, алардын ошо комиссиянын алдында типтүү жоболор иштелип чыгып, көп иш чараларды алып барып жатабыз. Биздин ар бир айыл өкмөтүндө соцработниктерибиз бар. Ошолор менен чогуу баарыбыз иш чараларды өткөрүп, ушундай той, салтанаттуу той өткөрүлгөнүн астында алдан алуу, ушу ысырапчылыкту жоюу боюнча алдан алуу иштер, көп иш чаралар өткөрүлөт. Биздин максатыбыз ар бир жаранга жеткириш, ушундай иш чара аркылуу ар бир адамдын аң сезимине жеткирүү иштерин жүргүзүп атабыз. Ушу ысырапкорчулук бул зыян, казыркы биздин жашоо шартыбызга бекерчилик, ысырапкорчулук бизге аябай зыян алып келгендерин ар бир жаранга билдирип, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Ал эми Эшим Макулбекович, сиздердин райондо кандай иш чаралар жүргүзүлдү? Саламатсыздарбы? Биздин Бакай Ата райондук мамлекеттик администрациясында 2022 жылдын 2-мартында ушул президентибиз Садыр Жапаровдун 54 жарлыгынын жетекчилик алып, 2-мартта номер 20 буйругубуз чыккан администрациянын. Ушул буйруктун негизинде типтүү жобо кабыл алынып, администрациянын астында комиссия түзүлүп, ошондой эле айыл өкмөттөрдө дагы жобонун негизинде буйрукту жетекчилик алып, комиссиянын курамында укук коргоо органдары, имам айылдык, айыл өкмөт, аксакалдар кеңеши, аялдар кеңешинен, жаштар кеңешинен өкүл болуп түзүлүп, жетекчилик алып, ушул үй бүлөлүк салтанаттарды, маркумду эскерүүдө жана үрп адаттарды жөнгө салуу боюнча жарлыктын ишке ашырууда биз айылда, жер-жерде, айылдык клубтарда, жамааттарда, айылдык имам менен жума намазда, айт намазда чыгып, эл менен жолугуп, айтып, түшүндүрүп иштерин жүргүзүп, азыр Бакай Ата району боюнча 9 айыл өкмөт, 19 айыл болсо, ушул элде 54 жарлыкты жетекчилик алып, кыйла жолго салынып, колго алуу иштери болду. Ошол эле учурда каршы чыккан жарандарыбыз да бар да. Анан ош каршы майып чыккан учур болобу же аш өткөргөн учур болобу? Сиздер тараптан комиссия барган учурда кандай кабыл алуулар болду? Мисалы үчүн каршы чыккан тараптар менен кандай көрүшүңүздөр сиздер?
Башында былтыр февраль айында өтө эле февраль март айында оор болуп баягы жарлыкты ишке ашырууда кыйынчылыктар болду. Убагында эмне үчүн менен башталыш керек? Мисалы мен атам барып көп жерден тамак жеген, момундай катышкан, момундай иш-чараларга болгон, мен беришим керек, менен кийин баштагыла деген маселелер болду. Бирок ошол эле мезгилде биз баягы жабыла көтөргөн жүк жеңил дегенде жабыла айтып, комиссия курамы менен жергиликтүү бийлик менен колго алып кеттик. Рахмат. Үй бүлөлүк салтанаттар жана маркумду эскерүү үрп адаттарын тартипке келтирүүдө комиссиянын курамында ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери да бар. Райондордо бөлүнгөн комиссиянын курамында өкүлдөр бар. Сиздер тарапта кандай иштер жүргүзүлдү? Укуктук жактан баа берген же колдоо көрсөткөн, чара көргөн учурлар болдубу? Кыргыз Республикасынын президентинин 54 жарлыгынын негизин максатын аткаруу максатында Талас ички иштер органынын ички иштер министрлиги тарабынан 102 ал эми Талас областтык ички иштер башкармалыгынын 33 тескемелери иштелип чыгып, райондун ички иштер бөлүмдөрүнө жеткизилип, нускамалар берилген. Бул боюнча аймактык тескөөчүлөр иш алып барып, жергиликтүү бийликтер менен жана айылдык имамдар жана райондун имам хатиптери менен жарандарга түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Азыркы жыл башынан тартып айтсак 2439 жыйын өткөрүлүп, жергиликтүү бийликтер менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Рахмат. Рысбек Рахымбековичтен сурасак, Талас облустук мусулмандар казыяты тарабынан ушул багытта жасаган иштериңиздер анан кийин дегеле ушул маркумду акыркы сапарга узатууда, дегеле той мааракелерди өткөрүүдө ыксыз чыгымдарга жол берүү дин жолунда кандай бааланат? Бисмиллахиррахманиррахим. Кудайга шүгүр, президентибиздин жарлыгы менен Кыргызстан мусулмандар муфтияты 01 фатвасын чыгарган. Ал жерде ошо ысырапкерчиликке каршы туруу, ысырапкерчиликти алдын алуу боюнча. Негизи өзү Аллах Таала Куранында айтат: ичкиле, жегиле, бирок ысырап кылбагыла деген Аллах Тааланын аяттары бар. Мына ушул аятка карап, бул ысырапкерчилик өтө жакшы нерсе эмес. Бул жөнүндө ушу атайын президенттин жарлыгына ылайыктуу муфтиятыбыздын фатвасы менен ар бир 4 райондо областтык акимдер менен, райондук акимдер менен, сос адистери менен, жаштар менен, имам хатиптер менен, имамдар менен биргеликте 4 райондо тең ушул ысырапкерчиликке каршы бизди областыбыздын казыяты баш болуп жыйын өткөздү. Бул жерде бардыгы катышты. Бул жерде айта турган нерсе ушул: Кудайга шүгүр, жылыш бар, бир топ. Дагы болсо анча-мынча баягы кой аксагы менен жүздөгөндөй анча-мынча адамдарга дагы түшүнүк жетпей атат. Анткени жөнөкөй эле нерсе, түшүнгөн адамдар көбүштү кылат экен. Мына Бакай Ата районунда Оор айыл өкмөтүнө Кыргызстан айылында Айтбаев Жаныбек деген аксакалыбыз кайтыш болгон. Ошо кишинин бир туугандары, кыздар балдары чогулуп, ушу карамал сойгондон көрө, аш өткөзгөндөн көрө деп бир көчөнү баштан этек көпүрөсүн оңдоп, светин коюп, жолун тегиздеп берди да. Бул бир топ жылыш бар. Анан бул ысырапкерчиликте дегенде, эми биз баягы тамак ашка да коюп атабыз. Тойлор бизде маркумду узатуу сапарында негизи ысырапкерчилик азайып баратат. Жылдан жылга азайып элдер түшүнүп атат. Эми ошону дагы бул тойго дагы ушундай бир жалпы чогулуп баарыбыз биргеликте иш жүзүндө дагы ушуларга айтсак, анткени маркумду узатуудагы чыгым менен тойдун чыгымын эзептеп болбойт экен. Экезе 300 жылып тойго чыгым көп кетет экен. Анан ошол себептен дагы бул айтып кетет элем, жалпы эле мусулмандарга, кыргыз элине мүмкүн болушунча ысырап кылбасак, тойлорду азайтсак, баягы президентибиздин жарлыгына ылайык тойлорго дагы чектөөлөр болсо, бир эле той эмес, аш эмес, башка дагы мектептерде болот бул нерсе, университетте, техникумдарда болот, колледждерде болот. Жалпы кыскасын айтканда, каерде эле бир жалпы уюм болгон болсо, ошол жерде деле ысырап кылчылык көп. Анан баарын суранып кетет элек, ысырап кылбаңыздар. Талас облустук телерадио компаниясынын сурамжылоосуна ылайык коомчулук арасында бир жаран
Талас облусундагы бир жаран бир жылдагы той аш мааракелерге 300 миңден ашык каражат коротот экен да. Мына ушул ашыкча чыгым бул үй бүлөнүн бюджетине келтирилип аткан чоң зыян да. Мына ушул Бектур мырза, сиздин көз карашыңызда облустагы ушул той мааракелерге аш жана маркумду акыркы сапарга узатуу иш чараларында сиз аралашып жүргөн, коомдо көрүп жүргөн көрүнүштөр кандай болду? Азайып калганын байкадыңызбы же кандай? Саламатсыздарбы? Бул указ негизи жакшы түрткү болду. Анткени мен өзүм башыма өткөн. Мен атам кайтыш болгондо дагы ошо мал союлуп, мен өзүм каршы чыкканмын ошондо эле. Бул указ жок эле, бирок каршы чыкканмын. Анткени ал убакта биздин үй бүлө шарт эле биз жаш болчубуз, жаңы окууну бүтүп, жаңы иште баштаган болчубуз. Анан ошону үй бүлө шарт эле, үйдүн шарты, экономикалык, тамак аш, кийим кечек деле тартыша эле да. Анан мен бишкекте окуучумун эле да, кошумча окууда. Ага да тыйын тартыш болчу да. Анан ошондо атам кайтыш болуп кеткенде чоң эме туугандар да баягы биз атаң барын жеген, бул деген салт деп союп коюшкан. Анан мен төлөбөйм дегем. Анда сен төлөбөсөң өзүбүз төлөйбүз деп анан сойгондон кийин полигон кайра төлөдүк. Анан кийин бирдеке десең айтат да, тыйынды жамаат чогултат. Ошол акчаны эметип кетти, жабылып кетти, сен эмнеге кетип атат, эмнеге тырышып атасың же болбосо мындай ичиң тартып атасың деп жамаатты калтырат да. Бирок ага карап эле каршы чыкканбыз. Маселе орунду дарылаш үчүн да, анын чыныгы себебин табыш керек да. Биздин кыргыздардын оорусу бул социалдык оору да. Бул түшүнүк калыптанып калган бир адат да. Бул социалдык жүрүм-турум нормасы да. Муну биз өзгөртүшүбүз керек да. Бул эмнеден калыптанып атат да. Демек бул турам түшүнүктүн жанагы соопту деген ошол кан чыгарууга, этке, тамакка байлап коюшкан да. Улуу муундар көбүрөөк эле. Же динден алыс, же мыйзамдан алыс да. Эл көрсүн да биздикичи. Чыныгы ойлонбойт да, чыгымдарды чогултуп тамалгандар болуп атат да. Бул жакшы бир тенденция да. Жанагындай 10 жылдык, 20 жылдык дегендер жакшы практикалар болуп атат да. Чогулуп туруп ошол эме классташтардын арасында балким муктаждар болсо ошого үй салып берип коюп атат да. Же айылында, же убасында. Ошондой жакшы иштер менен мындай коомго мындай жайылта алабыз, пайда келтире алабыз да. Адамдар өзүбүзгө бир аналитикалык ой жүгүртүү кылып ойлонуп коюшубуз керек да. Анан карасаңар, бирөө мисалы ыйлап атат да. Бирөөнүн атасы кайтыш болуп ыйлап атат. Же баласы кайтыш болуп ыйлап атат. Анан сен ошол жерде отуруп туруп, май чайнап, конфет жеп, тиги жүзүм жеп отурган кандай бир адамдык сапатка жатабы ушул? Жатпайт да, туурабы? Бул айбандык сапатта, туурабы? Бирөө кайгырып атса, анын барып үйүнө барып тамак жеп атканы кандай? Жанына кирип май чайнап атканы кандай? Азыр биз тою кайсы, аш кайсы, майып чыкканга жер кайсы айырмачылык болуп калды. Барсаңар түр-түр салаттар, түр-түр конфеттер, печеньелер, тамактын түрлөрү, мунун баары акылга сыйбаган нерсе, туурабы? Рахмат. Ушул жаңы чыккан учурда комиссия Бектур мырза белгилегендей дагы активдүү иштеген экен да. Анан күн санап азыркы мезгилде мындай солгундап калганын дагы коомчулук арасында дагы, дин өкүлдөр арасында дагы айтылып атат. Чындыгында эле ушундайбы? Сиздерде комиссия иш алып барганды солгундап калдыбы иштери? Мен бул ойго каршымын. Кептен мындай айтканда, биздин комиссия иштеп атат, биздин жобобуз бар. Казыр болсо күнүмдүк бизге отчет берип турат. Ким кандай эмне ар бир айыл өкмөттө өзүбүздүн кызматкерлерибиз бар. Күнүмдүк ай сайын бизге отчеттор, протоколдор түзүлүп турат. Бардыгы биз иш чараны баягыдай эле биз жүргүзүп атабыз. Ал эми менин оюмча былтыркы жылга караганда ысырапкерчилик абдан эле азайып калды деп ойлойм. Казыр жарандар өзүлөрү деле айтып атышат, бизге жеңил болуп калды. Жанагы биякта айтып кеткен сөздөр, кредит алып, мал союп, канча ушундай эл кыйналып кетти эле. Ушу жарлык чыккандан бери элдерге жакшы эле жеңилдик болуп калды. Бирок биз комиссия тарабынан жакшы эле иштер алып барып атабыз. Сиздерде дагы ушундайбы? Мисалы үчүн майып чыккан жерге барып үй ээси мал союм деп жатса, комиссия жок сойбойсуң деп токтото алабы? Сиздердин районда кандай болду? Кандай жүргүзүлдү бул багытта иштер? Эми баягы курнамыз калып, мен союшум керек деген учурлар болду, бирок ошол эле мезгилде мына участкалык милиция, айыл өкмөт, имам, райондук
администрациядан кошулуп комиссия баргандан кийин баягы түшүндүрсө, адам да баягы пенде да кайтат да оюндан кайтып жолго келет. Мисалы, мен эки өткөнкү Курман айт менен Орозо айтында 2-3 мечитке жетишип аттым да. Ошо айт намазынын астында имамга сүйлөшүп, куттуктоо айт майрамы менен куттуктап, ошол эле мезгилде биздин 54-үнчү жарлыкты айтып, ушуну жетекчиликке алып, комиссияны, жергиликтүү бийликти уксаңыздар, өзүбүзгө эле жашоо жеңил болот, ысырапкорчулукка барбайык деп Бакай атада, Миңбулакта, айт намаздарда айтып, имам менен чогуу элге түшүндүрүү ишин жүргүздүк. Жалал Абад облусунда, Көкжаңак шаарында майып чыккан үйдөн мал союлса, Куран окутканга барбай коет экен да жарандар. Балким ушул токтобой жаткан мезгилде ушундай кадамдарга барсак болобу биз дагы? Мусулманчылыкта адам өлгөндөн кийин анын жаназасына барыш милдеттүү болуп калат. Ар бир адамдын жеке анан антип мал сойзо, Куран окуганга же жаназага турбай койгонго болбойт, барыш керек болот. Биздин имамдарыбыз бул жарлык чыкканга чейин эле болгон имамдарыбыздын баардыгы бул ысырапкорчулукка каршы болуп келген. Ал сөздөрүнөн дагы деле кайткан эмес. Дагы деле ушу жумасына бир жолу жума намаз болсо деле, нике кыйган жер болсо, той аш болсо деле ошол жерде имамдын баштаган сөзү өзү ысырапкорчулукта. Ысырап кылбагыла, Кудай жаман көрөт, анан көрө пайдалуу ишке бергиле деп. Анан бул негизи эле бул биздин бердеги коомдук немелердин баары айтып атат. Чогуу иш алып барса болчудай нерсе. Болгондо кээ бир убактарда ушу имам жалгыз калып калат да. Ал ортодо калып калат. Айтат, айтат. Ушундай сулуучулар болот. Айтып бүтөсүң, бүткөндөн кийин айтат да үйдүн эзи. Сиз өзүңүздүкүн айттыңыз, рахмат, эми биз өзүбүздүкүн кылабыз дейт да. Анткени имам бизде эч кандай укук жок да. Аларды тыйып коюуга же дагы бирдеке. Биз жөн гана айта алабыз, бул туура эмес, бул туура депчи. Ошон үчүн дагы суранып кетет элем. Ушу имамдардын алдына түшүп берсе, могу коомдук, могу органдык жактардан баары түшүп алдына чогуу барса, чогуу айта турган болсо, ал үйдүн эзи деле уялса керек. Анан бизде баянтип мал сойду, Куран окуганга же жаназага турбай койгонго барганга болбойт. Биз бара беребиз, жаназасын окуйбуз, Куранын окуйбуз, этин жебешибиз мүмкүн, кирип. Бирок Кураныбызды окуп, жаназабызды окуп, анан өзүбүздүн ишибизди кыла беребиз. Ошого жалпы коом жардам бербесе, буну бир эле имамдар, же күч органдары, же айыл өкмөт, же акимдер токтото албайт буну. Жалпы эл өз тогуз керек. Бул жерде жаштар коом айткандай, адам акыл иштемейинче колу бутуна күч келе берет. Ошон үчүн баарыңыздарды ысырапкорчулуктан алыс болгонго чакырат элем. Бир эле маркум узатууда эмес. Ысырапкорчулук мына убакыттын ысырапкорчулугу бар, тамак аштын ысырапкорчулугу бар, кийим кеченин ысырапкорчулугу бар. Ар бир тармакта ысырапкорчулук көп. Биз азыр бир эле тармакка токтолуп атабыз. Ичип жемейге эле. Бирок убакыттын ысырапкорчулугу бар. Жүрүш-туруштун ысырапкорчулугу бар. Бүт тараптуу ысырапкорчулук бар. Мен ошолордун баарынан тыйылганга чакырып кетет элем. Алла ыраазы болсун. Рахмат. Талас облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын инспектору Нуржан мырзага суроом. Мыйзамда атайын укуктук чара көрүү каралган эмес да. Ошентсе дагы сиздер тараптан балким ушул каршылык көрсөтүү бызы чыгып кеткен учурлар катталганбы облус аймагында? 2023 жылдын жыл башынан тартып 2429 эл менен жыйындар болуп өткөн. Алардын калктын саны 64 миңден ашкан. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана дин уюмдары менен биргеликте толук кандуу иш алып барылган. Бул боюнча маркумду узатуу, ысырапкерчилик боюнча эч кандай мыйзам бузуу жана тартип бузуу катталган эмес. Бирок профилактикалык түшүндүрүү иштерин жергиликтүү бийликтер өкүлдөрү менен жана дин өкүлдөрү менен биргеликте иш алып барылууда. Будан дагы ары кызуу иш алып барылат деп ишене алам. Рахмат. Мамлекет башчысынын жарлыгына токтоло турган болсок, үй бүлөлүк салтанаттарды дагы деп айтылып атат да. Бул үй бүлөлүк салтанаттарга ошол эле той, 70 жаш, 50 жаш, ошол эле туулган күн белгилөө сыяктуу дагы иш-чаралар кирет. Мына ошол бир эле майыпты чыгарууда же болбосо аш берүүдө эмес, ушундай салтанаттарды өткөрүүдө дагы иш-чаралар жүргүзүлүп жатабы?
Бул багытта кандай жыйынтык берди? азыркы учурда тилекке каршы ушундай иш чаралар өткөрүлгөндө, той, салтанаттуу кечелер байкалууда. Биз ошо алдан алуу калк менен иштерди жүргүзүп атабыз. Ысырапкорчулукка жоюу боюнча алдан алуу көп иш чаралар жүргүзөбүз. Комиссия курамы деле эмес, ар бир жарандар менен калк менен иштеген мекеме уюмдарлар аркылуу баары менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, ошо жарандар менен иштерди жүргүзүп атабыз. Түшүнүктүү иштерди. Мектеп жетекчилери жанагындай энеталардын чогулушунда ошолорду да аябай суранып атабыз. Ушундай алдан алуу ошондой иш чараларга алдан алуу ысырапкорчулукту жоюу боюнча ушундай меле жүргүзүп атабыз. Бирок тилекке каршы ушундай байкалууда, бирок мен ойлоймун баарыбыз мыйзамга аткарууга баш ийиш керек. Биз мыйзамды аткарууга жоопкерчилик алыш керек ар бир жаран. Анан баарын эле ушундай үй бүлөлөр ар кандай болот, жашоо шарттары элдердики, биздердики ар кандай. Анан кийин менин колумда бар деп ушундай кечелерди өткөргөн, ал мен ойлойм мыйзам бузууга жатат. Ошон үчүн биз алдан алуу иш чараларды өткөрүүгө аракет жасап атабыз. Эшим Макулбекович, сиздер тараптан да мисалы үчүн жөнөкөй эле үйлөнүү үлпөт тоюнда дагы кортеждерди жалдайт эмеспи жаштар? Ошо кортеждердин дагы санын азайтуу сыяктуу сунуштамалар киргизилген экен да. Сиздер тарапта ушул багытта, ушул кортеждерди азайтуу багытында, ошол эле учурда тойдо чоң мал сойбоо багытында иш чаралар жүргүзүлгөнбү? Биздин райондо негизинен андай деле кортеждерди жалдабайт. Жашнакай жөнөкөйлөштүрүп эле колдо бар унаалар менен жөнөкөйлөштүрүп азыркы учурга талабына ылайык калың төлөөдү дагы мына Молдеке отурат мусулманчылык менен жеңилдетүү маселесине дагы өтүшүп атат. Негизинен бизде андай ысырапкорчулукка жол бербейбиз, аракет кылып атабыз, иштеп атабыз. Рахмат. Бекнур мырза, сиздин оюңузду билгим келип атат. Ошол жашоодо бир эле жолу үйлөнөм да, андан кийин мен кантип ушул маарекени салтанатты жогорку деңгээлде өткөрбөшүм керек деген жаштарга кандай оюңуз бар? Дагы деле өзүм мисалын келтирейин да. Мен үйлөнөрдө жылкы болчу үйдө. Кандап койгончу. Аны мен ысырапкорчулукка каршымын деп туруп, аны мен сойбойм деп сата берем. Анан кийин үйлөнүүгө убакыт калган, жаз калганда туугандар, куда сөк, чоң аталар, башка кошуналар баардыгы үйдөгүлөр кысым көрсөтүп отуруп, кантип анан кийин эт тартпай жиберебиз, кошуналар эмне дейт, туугандар эмне дейт, куда сөк эмне дейт деп отуруп, биз жылкы алганбыз. Анан как положено сойгонбуз дагы бүт 400 киши менен той өткөргөнбүз да. Бир эле мал союу эмес, тойду өткөрүүдө дагы, мисалы үчүн артисттерди чакыруу, оюн зоокторду уюштуруу, ошол эле кортеждерди жалдоо боюнча дагы ашыкча чыгымдар кетип атпайбы? Эми караңыз да, мисалы, ошондой оңололуу, ысырап кылбайлы деген кыска мындай топ адамды көп катмар басып коюп атат да. Кызып элечи. Ошо менен ал чыкпай калат да. Анан туугандар менен мамиледе үйлөнүп атканда эми таза эми чалкаан кетип туруп алсаң дагы болбой калат экен да. Ошон үчүн айла жок болуп атат. Ошон үчүн жаштарды айтып атам. Жаштарды ушундай ысырап кылбайлы деген жаштарды улуу муундар кысып коюп атат да. Кысып кайра эле өзүнүн көнүп калган адатына салып атат да. Мунун баардыгы эл көрсүн үчүн. Биринчи фактор. Экинчи фактор болсо бул кайра берген нерсесин чогултуу үчүн. Катташ деп коет. Биз катташтын маанисинчи биз акчага байлап алганбыз да. Бүт тетрадка жазып алабыз. Бул мынча сом берген, мен буга мынча сом берем, буга мынча сом берем депчи. Мунун баардыгы катташ эмес эле, бул соода болуп калат да. Мен чогултушум керек деп кээ бирлер жанагы 50ге чыгарып болсо 50 жаш бере берет. Баягы акча чогултуш үчүнчү, анткени баягы берип койду да. Момент кармап атып 4 жылда, 5 жылда бир чогулуп турат да бергендеринчи. Мен сунуш кылат элем мындай. Балким өзүмө башташым керек, бирок ойлонуп жүрөм, кыла элекмин.
катташ деген көңүл катташ болуш керек да. Мисалы тууганың менен катташасың, досуң менен катташасың, Бул эми катташ деген бул тууган деген бул үзүлбөй турган нерсе туурабы? Жакының жакшылыгы менен тең бөлүшөсүң, кубанычы менен тең бөлүшөсүң, кайгың менен тең бөлүшөсүң деген сыяктуу да. Мен мисалы той берейин. Ушуну айтайын деп жүрөм да, пландапчы. Мен баягы жазып алганым бар да, бизде делечи, тетат бар да. Үйдө эле жазганчы. Ошол жакта кимге канча бердик, кимге канча бере элекпиз, ким бизге берди, ошентип баягы карыздарды жок кылып, бир 0-0 чачык да. Бизге берген болсо, биз кайра берели. Той жок эле мында эле. Мына тойго келген экенсиң, берген экенсиң мына. Депчи. 0-0 болуп. Бирок кийинкиде мен той бергенде мен чакырам. Кел, ич же, ушунака болуп, майрамда, кубанычыңды тең бөлүш, анан кете бер. Эчтеке кереги жок. Сен да той берсең же жакшылыгыңа чакыр. Мен барамын дагы эчтеке бербеймин. Барып тоюңда майрамдап, жакшылыгымды айтып, калоо тилегимди айтып кете берем. Сиз айтып аткан тойлорду акырындык менен токтотуу сунушуңуз жакшы экен албетте. Бирок ошол той берип аткан адам ошол тойго кеткен чыгымды, ресторандын акчасын, ошол эле ар кандай чыгымдарды ошол коноктор алып келген кошумчанын негизинде жабат да, кандайдыр бир деңгээлде. Мындай жагында кандай кылабыз? Ана карап туруңуздар. Эмне үчүн ошол расходтор болот? Анткени ада барган, жеген, эл көрсүн дейт, биякта түшүнүп калган да. Эми биз эрктүүрөөк болуп, ошол жылкыны сойбой, 3 тамакты кылбай, мисалы, күнүмдүк турмушта кечинде барганда бир тамак жейбиз, курсак тоет, жатабыз, туурабы? Тойго барганда деле чакан бир тамак бер, жашынакай кылып, жакшы бер бир тамакты. Анан кийин 1-2 салат, анан болду фрукты. Бир курсагың тоет, анан кийин көңүлүң жашынакка сөзүң айт дагы, анан кийин кете берсең болот. Азыр карагыла, мен тойго бардым деле келбейт көп делечи. Анткени бүт мындай ошол эле музыка, ошол эле бий, ошол эле оюн, ошол эле сөз кимге пайда, кимге зыян, мындай жүнө турасың да. Башта баягы эле бактылуу болгула, анан кийин астыңарды малбасын, аркаңарды балабасын. Эми жакшы сүйлөгөн адамдарды чыгарып туруп бир 5-6 киши. Мен ушундай план койгом, сценарий түзгөндөчү. Жакшы тарбиялык маанинде сценка койгонбуз. Менин тоюма баргандарым көпчүлүк билет. Сценка койгонбуз. Сценкада ушу тарбиялык маанилиси бар бир көйгөйдү чагылдырган чечүү жолдорун сунуштуп берген мындай сценка болчу. Талас Областык драма театрдын актерлорун чакырганбыз. Анан өнагы антрак учурунда жаштар билет каралашып кетмеспи, Ошондо учурдан кийин кайны бабасы бар, кайны келини бар, тигин көзүчө бул ташталдап билеп деген сыяктуу ар кандай бир жаман окуялар болот ошо антрак учурундачы. Ошондой болбосун деп туруп кичек балдар келет да. Аларга оюштуруп койгонбуз, белек бергенбиз. Анан тойдун ичинде мен 5000 сомго китеп алгам. Азыр китептер сонун арзан да. 250 сом, 180 сом, 300 сом кымбаттарчы. Суроо жоопту кылып, оюндарды кылып мен китеп белек бергем. Үй бүлөдө кантип бактылуу жашайбыз, баланы кантип туура тарбиялайбыз, кантип экономикалык абалыбызды жакшы чыңдайбыз деген сыяктуу бир пайдалуу китептерди бергемин да. Айыл чарба жаатында, ден соолук жаатында китептер бергем. Ошентип бир башкачараак болгон да. Анан сөзү дагы биз ушул коомдо мындай орду бар, дин жактан, коомдук жактан адамдар чакырып баягы пайдалуу бир маңыздуу сөздү сүйлөткөнбүз да. Жөн эле баягы бытовой сөздөр эмес да. Ошентип бир башкача кылганга аракет кылганбыз. Анан бир ойлогон сценарийдин бир 20% ишке ашкан, 90% ишке ашпай калган да. Бирок ага да болбой, улуу муундарын көпчүлүгүн жаккан. Анан бийлегизи келгендерге, арак ичкиси келгендер жакпай калган да. Анткени ал халал болгон, арагы жок болгон, жанагындай оюн зооктор менен жашынакай алып, сценка менен сонун болгон да. Анан ушундай сценарийлер ойлоп табыш керек да. Анан тойду деген 4-5 саат чой бербей, келдиң курсагың тойдуңбу, белегиңди берип, жакшы сөзүңдү айтып, анан кийин битке бир пайдалуу нерсени окуп, угуп, анан кетишек да. Мына ушул той мааракелерди өткөрүүдө дин жагынан дагы көз караштар кандай болду экен? Бизде ушул дин жагынан көз караштар жакшы, той болуш керек. Бирок той баягыдай деңгээлде болбош керек эми. 200 миң, 300 миң же 400 миң, 500 миң. Жашынакай эле үйгө бир койсой эле баарын чакырып, илгери кандай өтүп келген болсо, ошондой эле той болуш керек. Анан бул тойду негизи акыл калчаза болчудай, анткени мен бир дос балам иниси үйлөнө турган болуп калды. Агасы менен акылдашат, свадьба бер деп атат, той бер деп атат, кандай кылабыз дейт. Анан агасы айтат, мен ага кудуретим жетет. Бирок сен сүйлөшүп көрчү, ала турган кызың менен ата энеси менен сүйлөшсүн. Биз ошо тойго кеткен, ресторанга кеткен акчаны бүт тамак аштын баарын акчасын чогулталы.
силер алып келген акчаны чогултсун. Анан ортодон ошо канча чогулса силерге көбүрөөк болсо бир там бир машина алалы, жок болсо там алып берели, жок болсо жер алып берели. Кыскасы силер үйлөнгөндөн кийин нары кыбырай турган бирдеке кылып берели деген экен. Иниси макул болуп, алар ортодон чогултуп акчаны, ошо кеткен акчаны общий ортого койгон да. Алып келген тарапта койгон, булар күткөн тарап койгон дагы ошого бир машина, бир там алып берди да инисине. И эки баягы жаштын туугандары чогулуп бир жерде отуруп жакшынакай кылып чай ичишти да. Ошо менен тарап кетти. Мына ушул жол менен жойзо болуп жатат да. Анткени биз биринчиден ысырафкорчулук кылбайбыз, экинчиден эки жашка мүмкүнчүлүк түзүп берүү да. Наркы жашоого дагы жашап кетиш керек. Ал эртең кандай жашоо болот ал белгисиз. Ошон үчүн суранып, баягы суранып дагы кайрылып да кетет элек жалпы кыргызстандыктарга. Мүмкүн болушунча ушул немеге өтүш керек да, ушул жолго өтүш керек. Сүйлөшүү жолуна өтүш керек, ортого акча чогултуш керек, кеткен чыгымды там болбосо, жер болсун мейли. Бир участок бул алып берсе дагы ушул эки жашка бир колдоо да. Анан жана карыз маселеси болуп атпайбы? Негизи мусулманчылыкта карыз болбойт, карызга бербейт, карызга албайт да. Карыз калса төлөш керек болот. Бизде жана маркумдарда кетип аткан эме, тойлорду алып келип аткан эмелердин баардыгы бул карыз болуп жазылбайт. Бул адам өзү ниети менен алып барып бериш керек дагы, аны карыз деп ойлобош керек. Эмкиде мага алып келет депчи. Мына ошондо тынчыраак жашоо болот. Биздики алып барып атабыз, 10 миң алып бардым, мага 10 миң алып келиш керек деп күтөбүз да, андай эмес. Бул бере турган нерсе Алланын ыраазы үчүн берилиш керек. Ала турган нерсе дагы ошону Алланын ыраазы үчүн алыныш керек. Бул карызга жатпайт. Ошон үчүн жана маркумдар да түшүнтөт. Мен мал союшум керек. Адамдар менин атам дейт да, апам мал жеген бирөөдүкүн барып. Ушуну жыртыш алып келген. Анан ушундайларды көп айтат, бирок ал карызга кирбейт. Анан экинчиден жанагы жыртыш маселесин айтат. Бул ушу өлгөн адамдан калган бир кешик дейт. Өлгөн адамдан кешик эмне калышы мүмкүн? Кийими калышы мүмкүн, бут кийими калышы мүмкүн, айткан сөзү калышы мүмкүн, тарбиясы калышы мүмкүн, бирок Кытайдын материалы калбашы мүмкүн. Рахмат. Эфирибизде соңуна чыгып калды. Жыйынтыктоочу сөз катары Венера Табалдиевна, сиз өзүңүздүн оюңузду айта кеттиңиз, анан жарандарга дагы сунуштарыңыз, кайрылууларыңыз болсо айтсаңыз. Кыргызда бизде калган көп аябай көп ырым-жырымдарыбыз бар. Бала төрөлөт, бешик тою бар, тушоо тою бар дегендей. Ошон үчүн биз анча-мынча бата алганды унутуп койгонбуз да, бата алабыз деп коюп эле ушундай көп аябай расход болуп атабыз. Ошон үчүн мен бирдик жарандарга айтат элем, батаны дагы алганда өзүбүздүн чыгымыбызды карап, канча чыгым болуп атабыз деп, карызга батпай, жакшынакай бата алып, анан ошо кошумча эмелердин баарын унутуп эле келип жакшынакай бата алып кеткен. Бул мен ойлойм, бата менен кыргыздарды айтып коет, бата менен эл көгөрөт деп, андан көрө өзүбүздүн ошо өзүбүздүн бактылуу күндөрүбүздү элден бата алып жакшынакай өткөрсөк ошо жакшы болот деп ойлойм. Эшим Макулбекович, сиздин оюңуз? Жалпы эле коомчулукка ушул бир эле маркум узатууда аш тойдо эмес, жалпы эле ысырапкорчулукка баардыгыбыз бийлик өкүлү, күч структуралары, дин кызматкерлери эле эмес, коомчулук баардыгыбыз активдүү катышып, өзүбүздүн салымыбызды кошсок, ысырапкорчулук болбойт, өзүбүздүн жашообуз, турмушубуз жеңил жака, оң жака бурулат деген ишеничти айткым келет. Бектур мырза, сизде жыйынтыктоочу сөз барбы? Урматтуу тургундар, баарыбыз акылга алчап, ойлонолу, өзүбүздүн турмушубузду, кылып аткан ишибизди, анан кийин зарыл болгон нерсебизге коротолу, көбүнчө азыр балдардын билимине жумшайлы, өзүбүздүн билимибизге жумшайлы, экономикалык абалыбызды чыңдайлы, ден соолугубузду чыңдайлы. Азыр караңыздар, азыр көп көйгөйлөр жаралып атат да, ден соолук жаатында, экономик жаатында тартыш болуп атат, инфляция болуп атат да. Ошон үчүн жөн эле дардаңда бербей, төштүккө бербей, акыл менен иш кылып, пайдалуу, зарыл нерселер кылалы. Анан сооп кыла турган болсок дагы ошол коомдогу көйгөйлөр чечүүгө көптөгөн көйгөйлөр бар. Ошол чечүүгө чогулуп, акчаларды чогултуп жумшасак, бул ысырап эмес да. Ошол пайдалуу иштерге, тойго келген чыгымдарды, башка чыгымдарды ушул пайдалуу иштерге жумшайлы. Ошол эле өзүңүздүн айылыңыздагы, өзүңүздүн областыңыздагы көчөлөрдү жарыктандыруу боюнча, мектепте билим берүү боюнча, балаңыздын билим деңгээлин көтөрүү боюнча, жок дегенде өзүңүз кызыккан китепти алып окуп,
өзүңүздүн дүйнө таанымыңызды, кызыккан чөйрөңүздү да маалыматын тереңдетип жашооңузду сапаттуу кылсаңыз болот. Бүгүн биз Менин оюм программасында салтты жамынган ысырапкорчулук темасында талкуу жүргүздүк. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыгын алкагында Талас облусунун аймагында аткарылган иштерди талкууладык. Бүгүн биздин студиябызда конокто Талас районунун акиминин орун басары Мамбеталиева Венера Табылдиевна, Бакай Ата районунун акиминин орун басары Качиев Эшим Макулбекович, Талас облустук жаштар кеңеши коомдук бирикмесинин төрагасы Бектур Медетов, ошондой эле Талас облустук мусулмандар казыятынын өкүлү Кокумов Рысбек Рахимбекович, ошондой эле Талас облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын инспектору Музретбек уулу Нуржан болду. Берүүбүздүн соңунда телекөрүүчүлөргө кайрылат элем. Каада салт адам үчүн, адам каада салт үчүн эмес деп. Бул нерсеге чектөө жолу менен эмес, аң сезим жолу менен гана келгенибизде биздин коомубузда ашыкча, ыксыз чыгымдарга жол берилбейт деген ишеничтемин. Сиздер Менин оюм программасын көрдүңүздөр. Берүүнү мен Айжамал Байырбек кызы алып бардым. Саламатта туруңуздар.